Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Ош гуманитардык педагогикалык институтунда болуп жаткан акыркы жаңылыктарды тааныштырган Мурас телестудиясы. Аны мен Купнай Мамасалиева алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. ОГП АУЦ кызматташтыгы билим берүүнүн жаңы баскычтарына карайт. Студенттердин достугун чыңдаган спорттук мелдештер өткөрүлүп, жыйынтыкталды. Билимдүү студенттер ректордун билим кубогуна таймашат. Компетенттүү кадр болууга даярдаган мыкты сабак сынагынын соңку этабы болуп өттү. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү окуу жайдын китепканасында белгиленди. Борбордук Азиядагы Америкалык университеттин президенти Эндрю Качинс иш сапары менен Ош гуманитардык педагогикалык институтунда болуп, окуу жайдын ректору Бекмырза Зулуев менен жолугушту. Жолугушууда окуу жайлардын байланышын бекемдөөгө багытталган эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп, алдыда бир канча иштер пландалды. Дагы кененирээк кабарчыбыздын материалында. АУЦА является первым университетом Центральной Азии с американской программой обучения в сфере гуманитарных наук. Жолугушуунун башкы максаты эки окуу жайдын кызматташтыгын арттыруу жана алдыда бирге иш алып барууга пландар түзүү болуп саналат. АУЦАнын президенти Эндрю Качинстин айтымында, АУЦАнын ОГП менен байланыш тарыхы бар болгондуктан дагы да байланышты бекемдөө үчүн институт менен жакындан таанышуу максатында келгенин билдирет. Я знаю, что у нас есть история сотрудничества, партнерства с Биздин Ош гуманитардык педагогикалык институт менен кызматташтык байланыш тарыхы бар экенин билем. Өткөн жылы пандемияга байланыштуу биз көп иш аракетти бирге аткара албай калдык. Ошондуктан бүгүн келип отурам. Мен АУЦАнын президенти болуп 2 жылдан бери иш алып баруудамын. Жана бул окуу жай менен кызматташууну абдан колдойм. Ал эми менин бүгүнкү келүү максатым окуу жай менен жакындан таанышып, алдыда бирге иш алып баруу болуп саналат. Сказать, что я очень сильно поддерживаю нашу совместную работу. Бүгүнкү жолугушуунун алкагында мына ушул сыяктуу бир канча маселелер талкууланып, жетекчилер билим берүүнү өнүктүрүү боюнча алдыда бирге кызматташууну пландашты. Ал эми эки окуу жайдын ортосунда байланышты бекемдей турган мобилдүүлүк программасы экенин белгилейт. Я думаю, что это мобильность. Менин оюмча бул мобилдүүлүк, окутуучулардын жана студенттердин алмашуусу. Биз конкреттүү иштерди аткарышыбыз керек. Көпчүлүк келишимдер кагаз үстүндө гана жазылып, иш жүзүнө ашпай калат. Ал эми биздин ОГП менен өнөктөштүгүбүз кагаз үстүндө калуусун каалабайм. Биздин кызыкчылыктарыбызга төп келе турган реалдуу иштерди аткарышыбыз керек. Мы сделали конкретное сотрудничество, партнерство, которое будет взаимно в наших взаимных интересах. Белгилей кетсек, ОГП менен АУЦАнын ортосундагы байланыш буга чейин эле активдүү ишке ашып келген. Натыйжада окутуучулар жана студенттер университетке мобилдүүлүк программасы аркылуу барып, окуу тажрыйба алмашып келишкен. Виктор Алий Самдин уулу, Борон Чергешов, ОГП жаңылыктары. Бекем жана узак жашоонун сыры спорт менен тынымсыз алектенүү менен ден соолукту чыңдоого байланыштуу. Дал ушундай багытта студенттердин дене маданиятын өнүктүрүп, аларды сергек жашоого үндөгөн спорттук иш-чаралар институтта байма-бай уюштурулуп келет. Бул ирет окуу жайдын жаштары үчүн өткөрүлгөн мелдештерде студенттер активдүүлүк менен оюн көрсөтүшүп, өзгөчө кызыгууну жаратышты. Ош гуманитардык педагогикалык институтунун факультеттери ортосунда 1-курстун студенттеринин спорттук мелдеши өттү. Аталган студенттик спартакиада 7 апрель ден соолук күнүнө карата болуп, ага 1-курстун студенттеринин ар бир факультеттен команда болуп катышышты. Мында ар бир факультеттен түзүлгөн командалар жогодо белгиленгендей волейбол, шахмат, тогуз коргоо оюндары боюнча күч сынашышты.
Өткөрүлүп жаткан иш-чара жаштарды руханий жана диний маданияттын өнүктүрүү, спортко болгон жөндөмдүүлүгүн арттыруу жана факультеттер ортосунда ынтымакты бекемдөө максатында окуу жайдын диний тарбия факультети жана жаштар комитети тарабынан уюштурулган. Бизде Ош гуманитардык педагогикалык институтунда өнөкөткө айланып калган биринчи курстар арасында спорттук мелдештер жылда өтүлчү. Мына быйылкы ооруга байланыштуу, пандемияга байланыштуу январдан баштап, экинчи семестрден баштап студенттерди келип, мына азыр биз ден соолук күнүнө карата биринчи курстар арасында мелдеш өткөрүп жатабыз. Спорттук мелдештерди биринчи курстар арасында өткөрүүнүн себеби биздин окуу жайдын баягы курама командасына тандап алуу болуп эсептелет. Ошондой эле сейрек жашоо деп коет, балдардын ден соолугун чыңоо үчүн өткөрүп жатабыз. Мелдештин жыйынтыгында спорттун ар бир түрү командалык эсеп менен чыгарылып, жеңүүчүлөр аныкталды. Ошондой эле мелдеш учурунда өз чеберчилигин көрсөткөн оюнчулар белгиленип, окуу жайдын студенттик курама командаларына кабыл алынды. Белгилей кетсек, байгелүү орунду ээлеген факультеттер жана мыкты оюнчулар 18 май ОГПнин күнүнө карата өтүүчү жыл мыктыларын сыйлоо аземинде окуу жайдын жетекчилиги тарабынан диплом жана баалуу белектер менен сыйланышмакчы. Айтыля Жамырбек кызы, Борон Чергешов, ОГП жаңылыктары. Окуу жайдын билим берүү тармагын алга сүрөгөн факультеттердин эң алдыңкы студенттери ректордун билим кубогуна ат салышты. Билимдүүлөр таймашы бул рет жаңы форматта 7 оюнчунун катышуусунда уюштурулуп, ага окуу жайдын ректору баштаган жетекчилик жамаат, окутуучулар жана студенттер көп болушту. Ошондой эле Ош шаардык мэриянын жаштар иштери боюнча комитетинин төрагасы Изат Биркмаматов калыстар тобу катарында катышты. Интеллектуалдык оюн тууралуу кененирээк кийинки сюжетте көрсөтүлөт. 15 апрель Ош гуманитардык педагогикалык институтунда көптөн күткөн ректордун билим кубогу 2021 интеллектуалдык оюну болуп өттү. Иш-чара институттун чоң актылар залында уюштурулуп, ага ОГПнын ректору Бекмырза Зулуев баштаган жетекчилик жамаат жана окутуучулар, студенттер көп болушту. Кайсы өлкөдө кетип болса, мына ошол өлкөдө кылмыштуулук, маданиятсыздык азгылык деген. Бараңыздарга белгилүү болгондой көптөн бери социалдык тармактарда жарыяланып келгендей окуу жайдын ректорунун билим кубогуна арналган акыл таймашка жалпыңыздар кош келиңиздер. Таймашты алгач окуу жайдын ректору Бекмырза Зулуев ачып, өз сөзүндө билимдүүлөр гана дүйнөнү башкарып, ийгилик тепкичтеринде басаларын белгилеп, оюнчуларга ийгилик каалоо менен институттун билимдүү жаштарына ар дайым колдоо көрсөтөрүн айтып өттү. Абдан кубанып отурам, абдан жакшы иш-чара болду. Студент ар бир факультеттен бирден мыкты студент катышып, алар ушул өздөрүнүн билим деңгээлин, өздөрүнүн кругозорун, өздөрүнүн логикалык деңгээлдерин көрсөтүштү. Оюнга факультеттерден тандалып чыккан 7 студент катышып, өз билимдерин сынашты. Алар 3 тур менен жарышып, алгач тандап алуу туру, экинчи категорияларды тандоо туру. Соңку баскыч бул финалдык баскыч болуп, мында эң көп упай топтогон 2 катышуучу ат салышты. Бул сүрөттө аялдын ыйлап тургандыгын көрүп атасыздар. Аял ыйлап турат, бир нерсе кайрылат. Жанында сүйүктүү жолдошу дагы турат. Азыр жолдошу же өлөт, же тирүү калат. Бул жолдошу бир тарапка барат. Ал кантип кайсыл жол менен билип болууга барат? Сандыкта эмне бар? Негизинен булар дүйөлгө барат ошол күнү. Себеби бир колунда перчатки бар, а экинчисинде перчатки жок. Ал ошол үйлөнгөн күнү башка бир адам менен дүйөлгө чыгышы мүмкүн.
Финалисттер сыр сандыкта катылган 7 суроонун үстүндө ой жүгүртүү менен жыйынтыгында математика жана компьютердик технологиялар факультетинин студенти Айгерим Өсөрбек кызы жеңүүчү аталып, кубоктун ээси болду. Ал эми 2-нчи орунду Кыргыз-Россия факультетинин студенти Бегимай Исакова ээледи. 3-нчү орунда болсо гуманитардык факультетинин студенти Мираида Чолпонкулова болду. Бүгүнкү оюнда негизинен жеңүүчү болом деп ойлогом. Себеби буга чейин жобо чыкканда максат кылгам ушул оюнга катышып, мен жеңүүчү аталам деп. Кудай буйруп ушул күнү жеңүүчү болуп аталып отурам. Оюндун өзгөчөлүктөрү эң сонун. Аталган таймаш окуу жайдын ректору Бекмырза Зулуев тарабынан демилгеленип, Студкежи газетинин редактору Бектурали Самитин уулу жана жаштар комитети менен биргеликте биринчи рет уюштурулду. Алдыда бул таймаш дагы уланып, жыл сайын ректордун кубогуна татыктуулар атсалышат. Мыкты студент, прогрессивдүү практикант жана компетенттүү кадр. Учурда жогорку окуу жайын бүтүрүп жаткан ар бир студенттин теориялык негизде алган билими практика жүзүндө сөзсүз түрдө ишке ашуусу абзел. Ошондуктан институтта студент практиканттардын алган билимин бышыктоо үчүн аларга тажрыйба арттыруу максатында мыкты сабак сынагы жарыяланып, бир канча баскычтардан турган сынактын жыйынтыктоочу этабы бүгүн болуп өттү. Алдыда бул тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Ош гуманитардык педагогикалык институтунун математика жана компьютердик технологиялар факультетинде мыкты сабак сынагы уюштурулду. Ош гуманитардык педагогикалык институтунун математика жана компьютердик технологиялар факультетинин студенттер арасында өткөрүлүп жаткан мыкты сабак сынагына кош келиңиздер. Сынак компетенттүү адис даярдоо максатын көздөй жалпы 4 турдан туруп, бүгүн жыйынтыктоочу этабы болуп өттү. Эстафетага факультет математика жана информатика адистигинен 6 студент катышып, алар алгач сынакка катышууга резюме тапшыруу менен тандалып алынган. Конкурсту өткөрүүнүн негизги максаты студенттердин өзүнүн кесибине болгон кызыгуусун жогорулатуу, анан ошол практикалык билимдерди өзүнүн жон териси менен сезип, тапшырманы аткаруусу, план түзө алуусу, максат кое алуусу, анан классты уюштура алуусу, методдор тандай алышы, бул аябай студенттерге жакшы жардам берди. Биринчи турда ар бир студент өздөрүнүн практикалык портфолиосун тапшырышкан. Экинчи турда практиканттар шаардагы Уртай Салиева жана Акбура орто мектептеринде өздөрүнүн сабактарын өтүшүп, ага окутуучулардан дайындалган калыстарды катышып, өз баасын коюп келишкен. Үчүнчү турда болсо катышуучулар өз ара интеллектуалдык оюндарды уюштуруу менен соңку баскычта блиц турнир болуп, мында студенттер суроолорго жооп берүү менен өздөрүнүн билим деңгээлин көрсөтүштү. Адамдын ден соолугунун компьютердин кайсы бөлүгү терс таасирин тийгизет? А. Монитор, Б. Процессор, В. Принтер, Г. Проектор. Монитор. Бул сынак аябай баарыбызга тийиштүү жаратты. Мында изденүүнү талап кылат биринчи кезекте. Өзүбүздүн болушунча бул конкурста жеңгенге аракет кылып, бүт аракет күчүбүздү жумшап жатабыз. Ачык сабактарга атайын жаңы методикаларды ойлоп, окуучуларды кызыктыруу үчүн бизге кандайдыр бир колдонмолорду табуу өтө орчундуу, кызыктуу болду. Жыйынтыгында 3-чү орунду Турдалиева Урзугүл, 2-нчи орунду Бөрмаматова Нуриза жана 1-нчи орунду Эргешбай кызы Селкан ээледи. Катышуучулардын баары уюштуруу тобу тарабынан диплом жана баал белектер менен сыйланып, иш-чарага катышуу менен өздөрүнө бир канча тажрыйба арттырганын байкай алдык. Турдалиева Урзугүл 3-чү орунда, Бөрмаматова Нуриза 2-нчи орунда, 1-нчи орунда Эргешбай кызы Селкан болду. Эки кыздар активдүү катышканы үчүн грамота менен сыйланды. Окуу жайдын билим деңгээлин далилдөөчү кадрлардын билим сапатын жогорулатуу үчүн бул сыяктуу иш-чаралар алдыда дагы да уюштурула бермекчи. Кулпунай Мамасалиева, Эрнест Жаныбеков, ОГП жаңылыктары.
23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүн утурлай Ош гуманитардык педагогикалык институтунун китепканасында атайын иш-чара болуп өттү. Жыл сайын салтка айланып белгиленген аталган самалык окуу жайдын китепкана кызматкерлери тарабынан уюштурулуп, мында гуманитардык факультеттин студенттери өз чыгармачылыктарын көрсөтүштү. Иш-чаранын жүрүшүндө китеп тууралуу фактылар, кызыктуу маалыматтар жана ырлар айтылып, акыркы учурларда китеп дүйнөсүнөн алыстап бараткан жаштарда кайрадан китеп окууга үндөө максатында абдан жакшы сунуштар айтылды. Окуу жайдын колледжинин китепкана башчысы Карамат Каралаеванын айтымында бул сыяктуу иш-чаралар ар дайым уюштурулуп турат. Бул менен гана чектелбей, шаардык, облустук китепканалар менен жана китеп дүкөндөр менен тыгыз байланышта иш жүргүзүп турушат. Биздин китепканаларыбыз, читалин окуу залдарыбыз, жатаканадагы китепкана окуу залыбыз, колледждеги китепкана окуу залдарыбыздын бардыгы менен тааныштырат. Андан сырткары ошол китепканалар менен биз семинарларды, Кудай буйрса, мына жакында дагы сүйлөшүп келдик. Акын жазуучулар, төкмө акындар менен студенттердин көп нерсени күтсө болот экен да, келип сурашат. Ушул акын жазуучунун ырларын кайдан тапсам болот? Эгерде бизде жок болсо, алар менен байланыштырып, биз алар менен семинарларды уюштуруп беребиз. Иш-чаранын соңунда уюштуруу тобу бүгүнкү кечеге активдүү катышкан жана китеп окурмандарына өз белектерин тапшырышып, билимге умтулган жаштарга, китеп сүйүүчүлөргө ар дайым эшик ачык экенин баса белгилеп кетишти. Бүгүнкү берүүбүз мына ушундай кабарлар менен коштолду. Дал ушундай жаңылыктар менен окуу жайдын YouTube каналынан жана Facebook, Instagram баракчаларынан кененирээк таанышсаңыздар болот. Студияда мен Кулпнай Мамасалиева болдум. Алдыда эфир Доор инсаны түрмөгү менен уланмакчы. Бизден алыстабаңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Өнөрлөрдүн эң оору, олуттуусу жана абдан айыр мамилени талап кылуучу бедисчилик өнөр болуп саналат. Анткени бир нерсенин көчүрмөсүн жасаш үчүн канчалаган чопонун майын чыгара илеш керек. Колуң суудан чыкпайт. Ал эми мрамор менен жыгачтан кескилеп, оюп, жылмалап жатып, кандайдыр бир эмгек жаратуу канчалган убакытты талап кылат. Чоподон портрет жаратуу, колдон татаал композиция түзүү ар бир адамдын колунан келе берчү иш эмес. 100дөн бири гана аткаралат. Табияттан берилген талант, шык жөндөм, көз май курутуп кол ооруткан эмгек, мунун баары биз кеп кыла турчу инсан Тургунбай Садыковдо камтылган. Доор инсаны берүүбүздө кыргыз культура өнөрүндө өзүнүн чыйырын салган жана учурда бүтүндөй бир муундун устаты болгон Тургунбай Садыков тууралуу баяндайбыз. Эң эле белгилүү Кыргызстандагы, анын ичинен өзгөчө борбордук айкелдер, бүтүн бир ансамблдер дал Садыковдун колунан чыккан. Бедисчи Айтылуу баткен жергесинин кулуну болот. Облустун Кавсуар айылында 1935 жылы жарык дүйнөгө келген. Анын чыгармачылык шыгы эрте ойгонуп, эсинде түбөлүккө сакталып калган бир окуя балким болочок сүрөтчүнүн тагдырында бурулуш мезгил болгондур. Күндөрдүн биринде айыл четинде курбулары менен ойноп жүрүп, жол боюндагы жумшак топуракка атчан адамдын сүрөтүн тартып жатты. Аңгыча жол боюндагы өтүп бара жаткан жолоочулардын бири сүрөттү байкап, ат тизгинин тартып токтойт да: "Азаматсың,
сен сүрөтчү болосуң дейт баланы карап. Ал кишинин баа берип айткан бул сөзү болочок скульпторго катуу таасир берди белем, ал ошондон тартып сүрөт менен алектене баштайт. Мектепке баргандан кийин да сүйгөн өнөрүн улантып, дептердин бетин толтуруп, тоонун, куштун, айбанаттын, жомоктогу каармандардын сүрөтүн тарта берет. Атасы согуштан кайтпай калып, энеси көз жумган соң Тургунбай Уш шаарындагы мектеп-интернаттан окуп, тарбия алат. Интернатта окуп жүргөндө да керели кечке сүрөт тартып, жыгач ою олтурчу экен. Мектепти аяктаган соң скульптор болом деген аруу кыял менен Фрунзедеги сүрөтчүлөр окуу жайына окууга өткөн. Кийин ал Москвадагы жогорку сүрөт окуу жайындагы атактуу скульпторлор Канёнков жана Белошовалардан таалим алган. Ал негизинен портрет, чакан скульптуралык композиция, монумент жасалган жанрларында чыгармаларды жараткан. Анын бири Кыргыздын чыгаан кызы Уркая Салиевага арналып, Бишкек шаарынын чок ортосунан орун алган революциянын каармандарына монументтин автору. Ошондой эле бир нече жыл Ала Тоо аянтында туруп, кийин алынып салынган Эркиндик статуясынын, Эл Кутум монументалдык эстелигинин жана бир канча эмгектердин ээси. Скульптор Телегей Сагынбаева, Уркая Салиева, Гапар Айтиев, Даркуль Куюкова, Жаңгаз Айтматов, Мамбет Мамакеев, Муратбек Рыскулов, Саякбай Каралаев жана орто кылымдын ойчулдары Жусуп Аласагын менен Махмуд Кашкаринин скульптуралык портреттерин түзгөн. Садыковдун эмгектери Россия, Япония, АКШ, Франция, Польша, Люксембург, Монголия жана Кытайдагы музейлер менен скульптуралык аянтчаларына коюлган. Тургунбай Садыков 1968 жылдан тарта Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун башкармасынын төрагасы жана СССР сүрөтчүлөр союзунун катчысы. 1971-80 жылдары Кыргыз СССР жогорку советинин депутаты болгон. Ал Кыргыз Республикасынын баатыры, СССР эл сүрөтчүсү жана СССРдин Ленин сыйлыгы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктардын лауреаты. Кыргызстандагы Көркөм өнөр академиясы учурда анын ысымын алып жүрөт. Скульптор өнөр менен бирге агартуучулук иштерде дагы аралашып, Бишкектеги Улуттук Көркөм өнөр академиясын калыптандырып, таланттуу балдардын жатак мектебин негиздеген. Кайталангыс таланты өзүнө сиңирген скульптор Тургунбай Садыков сейрек кездешкен өнөрдү аркалап, жан дүйнөсүнө ширилген, сөз менен айта алгыс, көз менен көрүп гана таңдана тургандай эмгектерди жаратуу менен көпчүлүктүн көңүлүнөн түнөк тапты. Берүүбүздүн кадырлуу каарманы Тургунбай Аксакал учурда өмүрүнүн 86 жазын тосуп, өз эли журту, туугандары, уул кыздары жана неберелеринин ардактуу төрүндө бактылуу каарылыктын доорун сүрүп өмүр кечирүүдө.